Үч кесип. Чыгармачыл адамдар үчүн IT'деги азыркы учурда өтө актуалдуу болгон үч кесипти айтам. Ушул үчөөнүн бирөөнүн жакшылап майын чыгарып үйрөнсөңөр, силерге толтура жумуш бар. Биринчиси видео монтаж. Мына азыр мен видеону тартам, анан отуруп Final Cut деген программада же Premiere, Adobe Premiere же Adobe After Effects деген программаларда коюп алып монтаж кылам. Аркасына музыка кошом, могул жерге сүрөт кошом, үстүнө жазуу кошом, же бул видеонун үстүнө дагы бир видеону кошом, ашыкча жерлерди кесип салам. Ушунун баардыгын монтаж деп коет. Биринчи толтура видеолорду тартып алат, ошолордун баарын бири-бирине арка-аркага коет, астына бир үндөрдү коет, же музыка коет, керексиз жерлерди кесип салат. Ушундай бир монтаж деп коет. Экинчиси ошол YouTube'тун ичинде эле, YouTube'ду ачып карасаңар, мына азыр могулардын баардыгы булар обложкалар. Обложка деп коет. Өзүнчө эле бул дагы өзүнчө бир кесип болуп чыга калды. Ошол YouTube'да мен азыр мына толтура видео тартып атам. Эми мен бул видеону жөн эле обложкасын кызыктуу кылып жасабай эле жүктөп койсом, адамдар көрбөйт. Менин обложкам башкалардын алдында өзгөчөлөнүп туруш керек, алдыга чыгып туруш керек. Ушундай адам көргөн адам ошого баскысы келиш керек. Эгер силер ошондой обложка жасаганды билсеңер, үйрөнүп алсаңар, силер үчүн дагы толтура кесип бар, толтура жумуш бар. Бул экинчиси. Үчүнчүсү музыка. Музыка видеону дагы кызыктуураак кылат. Музыка адамдардын сезимдерин ойготот. Ал музыканы каяктан алабыз? Жөн эле интернеттен бир музыканы азыр түшүрүп, YouTube'да колдоно албайсыңар. Алардын лицензиясы бар. Булар өтө катуу сакталат YouTube'да. Эгер силер өзүңөр ошондой музыка жасаганды үйрөнсөңөр, ошентип азыр интернетте аны сатып, ошол музыкаңарды акчага айлантырып, жакшы акча тапсаңар болот. Ушул үч кесиптин бирөөнү тандап, жакшылап үйрөнсөңөр, силер үчүн толтура жумуш бар. Видео монтаж, обложка жасоо жана музыкант.